Кыргызстанга Чеченстандан 51 миллион сомдон ашкан каражатка медициналык гуманитардык жардам келди. Анда бет кап, бет калкан, көз айнек, коргоочу кийимдер бар. Кайтарымсыз негиздеги жардам Катар мамлекетинен дагы келип, аталган өлкө Кыргызстанга 420 кычкылтек концентраторун берди. Ал арада республикалык бюджеттен 78 кычкылтек концентратору сатылып алынды. Медициналык аппараттардын бөлүнүшү тууралуу кабарчыбыз Салбат Эркетаева сөз кылат. Бул Орусия тараптан келип жаткан кезектеги медициналык жардамдар. Бул ирет Чечен Республикасынын фарм стандарт ачык акционердик коому 24 миңден ашык коргоочу комбинезон. Дагы ушунча 3 кабаттуу бет кап, 5300гө чукул полиметрдик материалдан жасалган көз айнек жана 10649 даана бет калканды берип отурат. Жалпы суммасы 51 миллион 41 миң рубльга барабар. Медициналык каражаттар кайтарымсыз негизде берилди. Кайтарымсыз жардам көрсөткөн мамлекеттердин катарында Катар дагы бар. Аталган өлкө Кыргызстанга 420 кычкылтек концентраторун берип жатат. Аманаттын жалпы наркы 250 миң долларды түзөт. Кычкылтек концентраторлары коронавирустун оор мүнөзү менен алпурушуп жаткан бейтаптарга өтө керектүү. Аппараттар илдет курч бойдон сакталып жаткан аймактарга бөлүштүрүлүп берилерин Саламаттык сактоо уюмунан билдиришти. Бизге берилген медициналык жабдуулар миңдеген кыргызстандыктын өмүрүн сактап калууга жардам берет. Анткени кычкылтек коронавирус инфекциясына кабылган бейтаптарга керектүү химиялык элемент болуп эсептелет. Биз гуманитардык жардам көрсөткөн Катар мамлекетине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эл аралык донорлордон, уюмдардан жана ыктыярчылардан берилген ар бир гуманитардык жардамдар даректүү бөлүштүрүлөт. Медициналык аппараттар кайсыл ооруканаларга жиберилгенин билүүнү каалагандар үчүн Help Check It COVID Check It KJ сайты иштеп жатат. Кызыктырган суроолорго жооп алууга мүмкүнчүлүк бар. Ар кандай өлкөлөрдөн гуманитардык жардамды алып жатабыз. Аларды ошо региондорго Бишкекке таркаттык. Таркатуу боюнча бизде комиссия түзүлгөн. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындачы. Бул комиссияга биздин ыктыярчыларыбыз дагы кирген да. Анан алар мына Анжелика Бекбалиева, Нурила Чолпонбаева, Бабур Төлбаев дегендер. Керектүү делген медициналык каражаттар мамлекеттин казынасынын эсебинен да сатып алынууда. Бул ирет Кытайдан кезектеги аппараттар алып келинди. Ар бири 10 литрден болгон 78 кычкылтек концентратору республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынган. Белгилей кетсек, буга чейин Кытайдан 5 литрден болгон 1500 даана кычкылтек концентратору алып келинген. Мындан сырткары өткөн жумада 10 литрликтен 40 даана медициналык жабдык алып келинген. Ушул аптада ушундай эле көлөмдөгү 350 жаңы аппарат келери күтүлүүдө. Жалпысынан Кыргызстан Кытай эл республикасынан 2000 кычкылтек концентраторун сатып алды. Салбат Эркетаева жана Дел Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.